2023 жыл кыргызстандыктар үчүн маанилүү окуяларга бай болду. Өлкөнүн экономикасы өргөө карай өрүш алды. Чу дегенде эле 503 миллиард сомго жеткирүүгө пландалган консолидацияланган бюджет болжол менен 570 миллиард сомго жетери күтүлүүдө. Бул өлкөнүн салык саясатынын негизинде ишке ашты. Биз пенсияларды, жөлөк пулдарды, эмгек акыларды масштабтуу жогорулатууга, болуп көрбөгөндөй сандагы социалдык объектилерди курууга жана жүздөгөн километр жаңы жолдорду салууга жетиштик. Ошондой эле 2023 жылы жол тармагынын динамикалуу өнүгүшүнө өзгөчө колдоо көрсөтүлүүдө. Президенттин тапшырмасы менен жол салууга быйыл бюджеттен 6 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Өлкө көз карандысыздык алгандан бери мындай көп сандагы техника биринчи ирет сатылып алынууда. Ошондой эле ар бир кыргыздын кыялындагы Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу башталды. Бул долбоор менен мамлекеттин дүйнөгө кулачын жаары күтүлүүдө. Соңку 3 жылда Кыргызстанда 214 жаңы мектеп курулду. Анын ичинен быйыл 72си пайдаланууга берилди. Жалпысынан билим берүү мекемелерин курууга 7 миллиард сомдон ашык каражат жумшалган. Мектеп бала бакча 3 эсеге азайыптыр бир жылдын ичинде. Ал ортодо кубаттуулугу 1860 мегаватт Камбар ата бир КЭСинин курулушу башталды. Мындан тышкары ири КЭСтердин агрегаттарында реконструкциялар болуп, кошумча кубаттуулуктар кошулууда. Жалпысынан 50ге жакын КЭСтер, чакан КЭСтер, күн жана шамал электр станциялары курулуп жатат. Муну менен өлкө энергетикалык коопсуздук маселесин чечүүнү көздөөдө. Кыргызстан үстүбүздөгү жылы курал жарактарын чыңдады. Маселен, дүйнөдө айрым өлкөлөргө сатып ала элек байрактар, аксуңгур, акенчи сыяктуу заманбап абадан коргонуу аскердик техникалары сатып алынды. Мындан тышкары эскилиги жеткен куралдар жаңыланып, аскердик вертолет алынды. Жаңы ооруканалар, балдардын реабилитациялык борборлору курулууда. Бишкекте жаңы 100 орунду келечек борбору курулду. Ысык көлдө алтын балалык борбору толук оңдоодон кийин өлкө аймагындагы бөбөктөрдү кабыл алууда. Аймактардагы аэропорттордун курулуш жумуштары жүрүүдө. Алар бүтсө, өлкө ичинде аба каттамдары пайда болору күтүлүүдө. Өзүңүздөр билесиздер, Кудай буйрса бүт аэропортторду оңдоп атабыз. Ушу 24-жылы бардыгы бүтөт. Ички каттамдарды кое беребиз. Ал үчүн 4 самолет сатып алып атабыз. Быйыл республикалык бюджеттен мамлекеттик жүлөк пулдарга 17,9 миллиард сом бөлүндү. Ирригация объектилерди оңдоого жана техникаларды сатып алууга 2,2 миллиард сом. Ошондой эле жол тармагына 19,2 миллиард сом каралды. Ал эми келерки жылы республикалык бюджеттин профицити 10,9 миллиард сом деңгээлинде болору пландалууда.